Кыргыз кодекси. Аялдардын сыпаты. Орозбек Түгүлбаев Кыргыз билим берүү академиясынын окутуучусу. Элибизде илгертен бери аялдын сын сыпатын талдап, жакшыларын даңктап, начарларын мисал кылып, кылымдан кылымга, ооздон оозго өткөрүп аңыз кылып айтып келген эмеспи? Биз ошол айтылгандарды сытыргага салып карап чыгып, айрымдарын дагы бир жолу элдин элегине сунуш этүүнү өңгөрдүк. Бүгүн өз турмушубузда дагы алтын согончок, жез түркөктөр, жабылуу карайын кендер, берекелүү сарам жалдар, ак жолук делбирлер, ошону менен бирге дүр кабак чабдарлар да бар экенине абай салсак. Өз жашообузду мүмкүн болсо асылдар менен өткөрсөк, ал эми начарына туш келсек, аларды жакшы кылып тарбиялап алсак. Дүнүйө көй тоту. Бул зайыпты чүпүрөкчү. Табылганын зайыбы деп да коюшат. Жылтыраган чүпүрөк чапырактын гөр дүйнөнүн кыя өтпөйт. Адамгерчиликтен, рухий байлыктан материалдык байлыкты гөр дүйнөнү артык деп эсептейт. Тотудай жасанып кийинет. Той топурда, эс алуу жайларында өзүн көрсөткөндө жакшы көрөт. Эринин иши жүрбөй, багытай түштө дароо жүдөп какап калат. Ай чырайлуу, ача тил. Андай аталган зайыптар өңдүү түстүү келишет. Мындай аялдар жөнүндө айдай чырайыңды албут кыялың бузат деп коюшат. Эриди жука эбирип жебирегенге ылайыктуу. Акылы кыскараак, тили узун эле эмес, жасайм деп аракет деле кылат, бирок колунан түзүгүрөөк иш келбейт. Даярдаган тамагынын деле даамы түрү чамалуу. Убагынын көбүн сулуулануу менен өткөрүп, балдарын эрин кароого чамасы келбейт. Өзүмчүл. Эрин дайым ачуу тили менен басмырлап турууга аракет кылат. Тилине, мамилесине ууланган эринин шорподой кайнап жүрө берет.